Баарыңарга Гавайиден салам. Бизде саат 4 болду. Дагы деле 25 февраль. Кыргызстанда 26-сы таң атып калды. Кечээ сүйлөшкөндөй бүгүн Salesforce программист жөнүндө түз эфир кылабыз. Суроолор аябай көп келген. Сейитбек ошол Salesforce'тун GetForce деген буткемптин негиздөөчүсү, Америкада Salesforce программисттерди даярдайт. Ошол суроолоруңардын баарын Сейитбектен сурап, жооп алганга аракет кылабыз. Азыр Сейитбекти кошуп алайын. Салам Сейитбек. Бакыт, саламатчылык. Бизде угармандар каяктан келип атат? Жазып койгулачы, каяктансыңар? Кыргызстандасыңарбы? Эрте турдуңарбы? Эрте туруп келишип атат. Кутман дейт. Жакшы. Бак, саламатчылык баарыңарга. Азаматтар эрте туруп атасыңар, даже воскресенье күнү. Көптөн бери түз эфирге кире элек болчумун. Анан DM мессеждерди карасам, Salesforce сурагандар, ошол үчүн түз эфир кылып, бул жактан жооп берели деп чечтим. Анда кыскача айтып баштай берели, Сейитбек. Ошол Сейитбекти тааныйт болуш керексиңер көбүңөр. GetForce деген Америкадагы биринчи Salesforce буткемптин негиздөөчүсү. Буга чейин жүздөгөн Salesforce программисттерди чыгарды. Кыргызстанда дагы иштеп аткандары бар. Россияда, Европада көп мекендештерибиз бар. Ошол жактарга өзү дагы барып жолугуп, студенттер менен. Азыр жакшы компанияларда иштеп аткан жыйынтыктары көп. Salesforce боюнча өзүң бир кыскача айтып берсең. Salesforce эмне деген суроого. Бир сүйлөмдү түшүндүрө саламчы. Salesforce бул сатуу процессти эффективдүү системада. Мен бир товар сатсам, менин бир клиенттерим бар. Ошо клиенттер менен переговорлорду, клиенттерде кимдер иштейт экен, бардык даныларды ошо Salesforce'ко жазып, ошону мен мониторинг кылсам болот да. Ошентип мониторинг кылып, мен эффективдүүрөөк сатам. Ошол үчүн бул аябай успешный система болгон үчүн дүйнөдөгү 95% чоң компаниялар Salesforce колдонушат. Бул Америкадан башталган компания 1999-жылы. Андан бери Европада аябай жайылып, Японияда аябай жайылып, ошо өнүккөн мамлекеттерде аябай кенен колдонулган программа. Кыргызстанда мен билгенимче балким 1-2 фирма колдонот, чет элдик фирмалар. Бирок көп таралган эмес. Аябай кымбат. Ошол менин сунушум, ким ошо Европага, Америкага кетип атса, ошо Salesforce үйрөнсө жакшы. Эгер Кыргызстанда болуп Salesforce үйрөнүп анан жергиликтүү жерде жумуш табам десеңер, бул азыр кыйыныраак. Salesforce жумуш орундар бар, бирок кыйыныраак. Аларга болгон. Рахмат. Мен да кошумчалап кетейин. Ошол Salesforce IT-нин эле бир багыттарынын бири. Азыркы ошол актуалдуу болуп аткан багыттарынын бири. Сейитбек айткандай, Америкада, Европада, өнүккөн өлкөлөрдө жашаган мекендештер болсо, Salesforce окуп, бат жумушка кирип иштеп баштаса болот. Ошолорго жакшы да. Себеби Кыргызстанда көп жайыл элек. Кыргызстанга эми башка IT-нин азыр Америкадагы эң алдыңкы деген багыттары деле келелек да, ошого акырындан келиши мүмкүн. Бирок дароо окуп эле иштеп баштайм дегендер үчүн ошол өнүккөн өлкөлөр болсо жакшы. Эми кимдер окуй алат Salesforce'ко? Бир жагынан айтсам болот, любой адам окуса болот. Любой адамчы. Бирок башка жагынан эгер шансты карашсак, кимиси тез орношот экен же кимге оңоюраак орношкону. Аны үч адамды айтмакмын, орношкон оңоюраак. Кимиси англисчеси жакшы билсе, экинчиси болсо ким бир софтвер колдонгон тажрыйбасы болсочу, мисалы офис сотрудник катарычы, же бир гостиницада фронт дескте иштесең, сен клиенттер келсе база даныкка киргизесиң да, клиенттердичи. Ошол үчүн сен постоянно база данык менен иштешесиң да, ошол үчүн сага Salesforce үйрөнгөн оңоюраак болот да. Ошол үчүн эгер ошондой база данык менен иштеген болсоңор, бул оңоюраак силерге. Анан үчүнчүсү болсо
маанилүүсү бул чыдамкай болуш керек. Чыдамкай болуш керек. Биринчи ай түшүнбөшү мүмкүн адамчы эмне болуп атат экен, кандай кылып атат экен сиңбейт да. Бирок бир айдан чыдагандан кийин анан кийин сиңип кетет да. Ошол үчүн чыдап анан кийин тынбай окуш керек. Күнүгө кеминде 3 сааттан. Ушул ким мындай англисче жакшы билсе, анан кийин бир софтверлер менен тажрыйбасында как пользователь катарычы, юзер катары иштеген болсо, анан кийин чыдамкай болсо, Salesforce аябай жакшы. Суроолор келет. Мен мынча жашка чыгып калдым, окусам болобу? Мен үйдө балдар менен отурам деп келиндер, кыздар жазышат. Мен дагы окусам болобу деп. Мен дагы окусам болобу деген сөз менен эле өздөрүн чектеп алышат. Мен окуй албайт окшойм дегендей. Мен өзүм дагы айылда окуп чоңойгом. Анан айылдагылар көбүнчө шаардагыларга болот, анан эми айылдагылар аркада да мындай ушундай өздөрүн чектей беришет да, ошонун баары туура эмес. ITде ошол айылдык, шаардык, кыз, бала деп бөлүнбөйт да. ITде аракетиң барбы? Ошол комфорт зонадан чыгып сен окуганга даярсыңбы? Күн түн окуп, аракет кылып, мисалы азыр курска дегенде англис тил керек деп атпайбы? Англис тил жетпесе, анда англис тилди биринчи окуй калып 2-3 айда албат эле аракет болсо эле англис тилди азыр проблема эмес да үйрөнүшчү. Ошондой аракет кылган адамдар сөзсүз жетишет. Бул жерде жанагы айткандай үйдө көптөн бери отуруп калган апакелер, алар деле аракет кылса эле окуп кетсе болот. Себеби биз көрсөтүп аткан мисалдар алар аябай популярдуу адамдар эмес. Жөнөкөй эле адамдар. Европага иштегени барып, Россияга иштегени барып, анан жашоосун өзгөрткүсү келип, ушундай IT багыттарын тандап окуп, иштеп жүргөн адамдар. Ошолорду биз видеолорун көрсөтүп, интервьюларды кылган ошол себептен да. Ошого аракет болсо, коркпош керек. Эң адамдын душманы бул коркуу сезими, коркоктук, жалкоолук деп ойлойм. Ошол үчүн окууга, жашоону өзгөрткүсү келген адам, азыркы жасап аткан иши жакпай аткан адам сөзсүз жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Иштебей ITни билип алган дагы жакшы, чем аны баштабай койгондон көрө. Ошон үчүн баштап, аракет кылып, көргүлө ITден өзүңөрдү сынап, балким аябай жеңил болот, аябай бат үйрөнүп кетесиңер. Мындай. Ооба. Мен бакыт аябай жакшы айттың. Ошол кылбай туруп корккондон көрө ушу кылып, анан кийин даже эгер айтышың болсоң деле бул да жакшы да, себеби туугандары көрөт, балдарың көрөт сеничи аракеттен, анан кийин алар кылып аракет кылат. Аларда шанс көбүрөөк болот. Анан кийин баарыбыз тең ITни үйрөнүш керекпиз. Туура. Баарыбыз тең үйрөнүш керекпиз. Ошол үчүн 40 жашта кыйыныраак болот үйрөнгөндөн, бирок үйрөнгөнү керек да. Анан ошол үчүн бирок баары билиш керек да, мындай гарантия жок да. Окусаң, аракет кылсаң делечи болуп кетет депчи. Сага суроо келиптир. Кээде мен кошумчалап берейин. Ошол курска окуганы жазылгандан баштап процессти айтып берсең, окуп, андан кийин жумушка киргизгенге жардам бересиңерби? Ошо жумушка киргенге чейин стептерди балким жакында жумушка кирген студенттериң жөнүндө дегендей. Ооба. Жакында бизге бир кыз жумушка кирди, кыргыз кыз. Өзү биздин программа 5 ай. Биринчи ай болсо администрацияда үйрөнүп, бул жөн эле Salesforce менен таанышып, кайсы жерде клик кылыш керек, кантип настраивать этсе болот деген ошо туура сөздөрдү колдонгону билет да, терминологияны үйрөнүшөт. Бул биринчи ай. Биринчи ай ошо администрация деп коет, Salesforce администратор деген сертификат алышат. Экинчи айда, анан кийин үчүнчү айда болсо JavaScript үйрөнүшөт. JavaScript үйрөнүп, анан кийин Lightning Web Component деген нерседи курушат да. Ошондо биринчи администрирование, анан кийин 2,5 ай JavaScript үйрөнүшөт, анан кийин 1,5 айдай жумушка орношкону
үйрөнүшөт. Ошондо 3 фазадан турат биздин программа. Ошо биздин программадан бүтүп, обычно 2-3 айдан жумушка орношот обычно. Бул да сезонго жараша да. Мисалы, азыр жайрак болуп калды мурдагыдан, жарым жыл мурдагыдан. Буюрса азыр кыштан чыгып ойлойм кайра тездеп баштайт процессчи. Бирок азыр бирок ушундай 3 фазадан турат bizde. Ар бир фазага өзүнүн мугалимдери бар. Биздин сабактар азыр жумасына 5 күн 2 сааттан, ошо жумасына 10 саат сабак. Биздин сабактарды биз башында теориядан башлат. Бир 2 жумада теориядай, андан кийин болсо практика сыяктуу кылабыз да. Максимально практис кылып. Биздин программанын максаты как стажировка сыяктуу кылып койгончу. Сен жумушка орношкондо эң маанилүүсү бул опыт, да, эң маанилүүсү опыт. Ошол үчүн биз программаны как стажировка сыяктуучу, apprenticeship сыяктуу модель кылдык. Бул бир жагынан азмат кыйын окуучуларгачы, бирок акырындап көнүп калат да. Problem solving mind skill'ды азыр негизинен ошол IT маркети мурдагыдан бир аз жай болушу мүмкүн, бирок ал деген токтоп калды деген жок. Дагы деле жумушка алышып атат. Көп суроолор келет. Жанагы жасалма интеллект чыкты, жумушту алып койбойбу, роботтор алып койбойбу деп. Мен өткөндө видео чыгаргам, дагы айтып кетем. Андай жасалма интеллект, ошол компьютерде адамдар өздөрүнө душман катары эмес, тул катары, инструмент катары көрүш керек. Адам инструментти колдонуп, компьютердин күчүн колдонуп, роботтун күчүн колдонуп, андан да күчтүү боло алат. Ошол жаңы технологияларды, искусственный интеллекттин баарын деле адамдар иштетиш керек болот. Адамдар программа жазыш керек болот. Анан ошондой болуп, ошондой доордо жашап калсак дагы, ошол ITде иштегендер бир кадам жакын болот ага. Эгерде ошондой жашоодо жашап калсак, анда программисттер бат эле ошону өздөштүрүп, башка жагына өтүп кете берет. Себеби ар бир индустрияда бир жумуштар жок болсо, бир жаңы индустрия пайда болуп, ошол жаңы жумуштар пайда болот. Ошого өтүп кетиш үчүн программисттер болот. Ошол үчүн келерки 15 жыл, 20 жылды ойлонбой эле окуй бергиле. ITге окуп кирип алсаңар, сөзсүз жаңы жумуштар пайда болгондо силер ошого кирип кете бересиңер. Балким ага чейин жакшы жашап, жакшы акча таап алып, ошону инвестиция кылып коюп, роботторду иштегенде силерге дивиденд түшсө, жашай берсеңер дагы болот. Ошол үчүн ойлонбош керек. Да, туптура айтасың. IT специалисттерге баары талап аябай чоң. Азыр балким талап азыраак болуп калды, demand азыраак болуп калды. Себеби акыркы 2 жылда Salesforce, Facebook, Google өтө эле көп адам жумушка алышты. Facebook эле мурун 38.000 кызматкерден 90.000 кызматкерге өсүп кетти. 2 эсе өсүп кетти. Только 2 жылдачы. Salesforce аябай өсүптүр. Бул фирмалар өтө эле көп өсүп, азыр жөн эле ошол кездеги акча алган адамдарды жумуштан бошотуп атат да. Ошол үчүн коркпогула да. Бул убактылуу эле нерсе, баары кайра жумушка алышат, фирмалар өсөт. Анан Америкада азыр жумушсуздук болгону бир 3,5%. 3,5% бул аябай төмөн да. Айтишниктин арасында почти 0%. Ошол үчүн буюрса үйрөнүп алсаңар, жумушка орношуп кетесиңер. Эң кыйыны болсо биринчи жумушта орношкону. Эң кыйыны биринчи жумушка орношкону. Эң кыйын биринчи инвестиция кылганы же биринчи кадам кылганы. Ошол буюрса биринчи жумушка орношсоңар, андан кийин уже болду, как ракета катары жашооңор өсүп кетет да. Ошол үчүн чыдагыла да, ошо биринчи жумушка орношконучу. Бул кыйын болот. Андан кийин уже жеңилдеп кетет баары. Азыр дагы 2 тема бар бизде. Money management боюнча, анан үй бүлө чоңойтуу боюнча. Ага чейин Сейитбекке дагы бир акыркы суроону берели, Сейитбек. Ошол кийинки поток качан болот? Өзүң студенттерге айтып кетсең. Ооба, рахмат Бакыт ошону эсеп койгонуңа. Биздин эмки группа 1 мартта башталат.
1 мартта бизде 2 группа болот. Бирөөсү болсо Америкадагылар үчүн, ал англис тилде сабактар өтөт. Экинчи группа болсо Европадагылар үчүн, ал Берлин убактысы менен кечки 7-де. Ал жарым орусча, жарым англисче болот да. Сиз байкаганыңыз боюнча Германияда, Европада көптөр жердештерибизде англисчеси орточо экен да. Ошол үчүн Европада болсоңор, силер үчүн как раз сонун мүмкүнчүлүк бар биздин группага кошулганы. Анан Америкадагылар үчүн деле сонун мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин эмне айткым келет? Биз дагы билип атабыз, биздин программабыз баалары аябай жакшы да. Биздин программага Европадан да кирет, Америкадан да кирет, Кыргызстандан да кирет. Анан кийин ортомчо баа кылып койгонбуз да. Америкада андай буткемптер мисалы карзат эмес да. Биз бир эле материалды үйрөтөбүз да, анан кийин айта алабыз да. Америкадагылар силер көбүрөөк төлөгүлө, Европадагылар азыраак төлөгүлө, Кыргызстанда вообще аз депчи. Сиз бир эле материал үйрөнүп, ошол үчүн биз мындай ортомчо, ортомчодон да төмөнүрөөк баа кылып койдук да. Бирок кимдир студенттер үчүн бул баа кымбат көрүнүшү мүмкүн да. Ошол үчүн биз атайын студенттер үчүн, таланттуу студенттер үчүн программа кылдык. Scholarship программа. Full scholarship эмес, бирок бир 90% скидка алышат студенттер. Ошол үчүн эгер кызыксаңар жазгыла, болгону 150 евро төлөсө болот. Айрыкча бул программа жакшы эгер Германияда болсоңор, Германия, Швейцария, ошо борбор Европада, Батыш Европада болсоңор, азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде жакында эле 2 окуучубуз Германияда жумушка орношту. Буюрса дагы бирөө орношот жакында. Анан ошо Европадан студенттер болсоңор, таланттуу болсоңор, бизге жазса, биз жакшы шарт түзүп беребиз силердин карьераңар өндүксүн деп. Курска окугандардын канча пайызы жумушка киришет дейт? Да. Бизге акыркы 3 жылдан бери окутуп атабыз. 2019-жылдын ноябрында сабактар башталган. Андан бери, наверное, бир 150 адамда жумуш уже кеминде 150 адам болду болуш керек. Программабызды бүттү деп ойлойм. Кеминде 120-130 жумушка орношту. Америкадан, Европадан, Түштүк Кореядан даже Кыргызстандан, Россиядан ошо көп эле балдар орношту. Кээ бирлери тез эле орношот. Даже программаны окутуп эле орношушат. Кээ бирлери болсо жарым жылдан кийин, кээде даже 1 жылдан кийин болуп калат. Кыргызстандан. Ошо. Бирок көбүнчөсү Кыргызстандан эле бар бир кыз орношту. Польшада иштеп жүрүп Кыргызстанга барып, азыр иштеп аткан кыздын бизде интервьюлары бар. Биздин YouTube каналга кирсеңер, Айдана TikTok деген. Бул жерде бир кыз сураптыр. Америкадамын, англис тилин билиш керекпи жана курс онлайнбы же офлайнбы дейт. Ооба. Биздин курстар жалаң эле онлайн. Себеби ыңгайлуу да. Үйдүн комфортунан сабак кошулганы, анан биздин да мугалимдер биз жакшы мугалимдерди табабыз да, Европадан, Америкадан. Ошол үчүн биз жакшы мугалимдерди тартып алабыз онлайн болгондочу. Экинчи суроосу болсо, кандай эле экинчи суроосу? Мен жооп берип коеюн, бул жерде эме деп сураптыр. Жеке индивидуальный окуган жакшыбы же мындай группадабы депчи. Негизинен IT дегенде эле бул networking деп коет. ITде аябай teamwork, чогулуп иштешет, чогулуп окуган жакшы. Жалгыз окуганда эми кымбаттагы болуп калат. Бир эле инструктор жалгыз бирөө менен отурсаң да аябай көп акча төлөш керек болот. Ал эми группада болсо башкалар менен үйрөнгөнгө жакшы да. Себеби окуганда көбүнчө студенттер сабактан кийин дагы кошулушуп алып, Zoom'дан чогулушуп алып, онлайн окугандар деле группа болушуп, тапшырмалар жасашат, бир проекттер жасашат, аябай жакшы бири-бириңерди мындай тартып алып кеткенге. Ошол үчүн ITнин уникалдуулугу бул teamwork кылып, чогуу результатка жеткенде да. Дагы бир суроо келди. Америкадан эмеде. Англис тили боюнча суроо болгон. Англис тил билиш керекпи деп. Сөзсүз англис тил билиш керек. Эгер англисиңер начар болсо,
айтиден мурун англис тілін жашырткыла. Официант болуп иштегиле же гостиницада иштегиле, клиенттер менен сүйлөшкөн ролдо болгула. Англис тілі сөзсүз жакшы болуш керек, себеби үйрөнүп турган материалдар англис тілде. Андан кийин интервьюга кирсеңер, ал деле англис тіл, андан кийин жумушка орношкондон кийин коллегалар менен англис сүйлөшөсүң. Ошол үчүн сөзсүз биринчи кадам ошо англис тілиңерди Курска жакшы барыш керек да. үчүн эч кандай даярдыктын кереги жок. Сейитбек айткандай, англис тилди Америкадан сурап аткандар, англис тилди билген болсоңор, лэптоп сатып алгыла. Кымбат лэптоптун кереги жок. Ошол орточо лэптоп болсо болот. Да. Анын курска жазылып, калганын инструктор берген тапшырмаларды аткарып, ошолор өткөн сабакты эле жасай берсеңер, 5 айдын ичинде даяр болуп каласыңар. Анан жумушка даярдап, ошол резюме, soft skills, кантип сүйлөш керек, интервьюдө эмне кылыш керек, кандай суроолор болушу мүмкүн деп, бул Сейитбектин өздөрүнүн дагы интервью алган, ошол окшош суроолорду берип сүйлөшкөн англисче тими бар. Ошолордон өтүп, анан даярдалып, такшалып калгандан кийин компанияларга apply кылып, интервьюну баштайсыңар да. Ошол үчүн мындай курска барыш үчүн аябай чоң даярданышым керек деп баштабай жүрө бергенден алыс болуш керек. Жөн эле чечим кабыл алып эле даярданып, ошол окуй берсеңер болот да. Көп суроолорду дагы азыр жооп бергенге жетишпей калат. Дагы 2 темада сүйлөшөбүз. Ошого GetForce Bootcamp деп жазсаңар Instagramдан, ошол жак мен дагы бөлүшүп коем. Ошол жакка суроолордун баарын жазгыла, кыргызча, орусча, англисче жооп беришет команда. Анан жоопторду ошол жактан ала бересиңер. Азыр кийинки темага өтсөк жакшы болот. Кийинки темадагы бул жерге жазып койду. getforce.dev деп жазсаңар, ал веб сайты. Анын Instagram баракчасы GetForce Bootcamp.